комиссия işte katı başlaganбыз. Бирок мен мындай маанайды байкасам, аягы келип күнөөнү проблеманы айтып чыккан Акылбек Жамангуловго оодарып коюп аракет болуп атат. Мындай болбош керек, и биз мындайга жол бербейбиз. Бакиевдин убагындагы Ак Жол партиясы үстөмдүк кылган парламенттин кейпине бараткандай түбүбүз бар. Буладан өтмөштү, бирок биз ага да жол бербейбиз. Журналисттер абайлап жазгыла, мындай болуп жазгыла, депутаттар биринчи айтканга аракет кылып атасыңар дегендей мындай сөз болбош керек. Биз бирөөнүн арак заводунда чогулушуп аткан жокпуз. Же бирөөнүн терек базарында биз чогулушуп аткан жокпуз. Бул жер парламент. Ким кааласа биринчи сүйлөйт, ким кааласа сүйлөбөйт. Журналисттер дагы эмнени кааласа ошону жазат. Окурманына эмне кызыксыз болсо аны чыгарбайт. Биз ага мону жазып кой, жантып кой деп албайбыз. Бул Түндүк Кореянын кымасы. Биз ага этият болушубуз керек. Ошон үчүн мындай бир аз абайлап мамилелешибиз керек да, бири-бирибиздин пикирибизди дайым урматташыбыз керек. Биз силерди сүйлөгүлө айтып чыккыла деп айтабызбы? Биз сүйлөп атсак, анда силер дагы мындай угушуңар керек. Иманкадыр Рысалиевдин мына мен кеминде өкмөттүн 3 өкүлү менен сүйлөштүм. Силерге рахмат, Иманкадыр Рысалиевдин зыныбынан кутулдук деди. Иманкадыр Рысалиев эмес, анын баласынын зыныбынан кутулдук деп рахмат айтышат. Ушунда болгон да. Биз азыр Иманкадыр Рысалиевди красавчик кылып, өкмөттү эч нерсе билбей калган күнөөсүз кылып, көрсө проблеманын баары Акылбек Жамангулов сенде турбай койгула дегене калдык да. Мындай болбойт да. Коррупцияны, проблеманы, схеманы алдын алган балдарды, ошондой айтып чыккан адамдарды, ошондой проблемаларды козгоп чыгып аткан бүгүнкү күндө журналисттерди биз башкаларга үлгү катары көрсөтүп, алардын коопсуздугуна кепилдик берип, ошолорду мактап, ошолор коомдо урмат сыйда болуш керек. Иманкадыр Рысалиевдер эмес, өкмөттүн төрүндө, парламенттин төрүндө же башкара аткан. Мына ушундай адилеттүүлүктү айтып чыккан адамдар, ошолор коомдо бүт жерде төрдө ошолор болуш керек. Ошон үчүн биз комиссиянын жыйынтыгын азыр чыгарбайбыз, ага эрте, бирок мен ушундай шашылыш чечим чыгарбашыбыз керек. Премьер-министрге жанагындай бул жерде мындай биз сизге жамандап каалап аткан жерибиз жок. Акыркы 10 секунд. Бу жерден биз депутат эл өкүлү катары премьер-министрге ар кандай жагалдануу аракетин кылбашыбыз керек. Сиз үйүңүздүн дарегин берип коюңуз, каалаганда кой союп гүл көтөрүп ошо барып рахматыңызды айтып бериңиз. Парламенттин трибунасынан биз өкмөткө кошумат кылууга мүмкүнчүлүк бербейбиз.